Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпей Илашур кызы тааныштырам. Баткенде соңку аптада унааны мас абалында башкарган 18 айдоочу аныкталды. Баткенде 14 августтан 20 августка чейин 929 жол эрежелерин бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, апта ичинде мас абалында автоунаа башкарган 18 айдоочу, айдоочулук куөлүгү жана автоунаага тийиштүү документтери жок автоунаа башкарган 10 айдоочу, кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан ашырып айдаган 247 айдоочу, алдыңкы айнегин мыйзамсыз караңгылаткан 2 айдоочу жана башка ар кандай жол эрежелерин бузган 652 айдоочу аныкталып, убактылуу токтотуучу айып куруого 24 автоунаа токтотулган. Кадамжайда чек арада курман болгон аскер Марат Ташмирзаев атындагы көчө пайда болду. Кадамжай районундагы Какыр конушундагы көчөгө өткөн жылдын 14-16 сентябрында орун алган Тажикстандын куралдуу агрессиясынан мерт кеткен Марат Ташмирзаевдин аты ыйгарылды. Бул тууралуу райондук бийликтин басма сөз катчысы билдирди. Марат Ташмирзаев 2002 жылы Кадамжай районунун Айдаркен шаарында төрөлгөн. Үй бүлөдө жалгыз уул болгон. Ал чек ара кызматынын 20-54 аскер бөлүгүнүн бөрү отрядында чабуул кол салуу тобунун чалгынчысы кызматын өтөгөн. Жетекчилик тараптан биздин аскер бөлүктүн өзү курамы куралдаштар тараптан биздин куралдаштарыбыздын жаркын элесин түбөлүк калтыруу максатында көчөлөргө аттар ыйгарылып, класстарга жаш муундардын патриоттук сезимдерин ойготуу максатында дагы жаш чек арачылар класстарына аттар ыйгарылып атат. Ошону менен бирге аскер бөлүктөрдө бюсттар даярдалып, музейлер ачылып атат. Акыркы жолу патрон түгөдү, мен патрон алып кетип атам, кийин кызман алып калам. Ошо менен карап аласызбы? Лейлекте жыл соңунда 4 мектеп пайдаланууга берилет. Лейлек районунун аймагындагы Лейлек, Сарыдөбө, Алга, Булак башы орто мектептери жыл соңунда пайдаланууга берилет. Бул тууралуу Лейлек райондук администрациясынан билдиришти. Маалыматка караганда, учурда аталган мектептерден сырткары, Келечек, Жаш Телек орто мектептери жана Лайли башталгыч мектептеринин курулушу да жүрүп жатат. Бул курулуштарды бүтүрүү 2024 жылга болжолдонгон. Лейлек районунун мамлекеттик администрациясы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары тарабынан курулуш иштерин өз мөөнөтүндө сапаттуу аткаруу катуу көзөмөлгө алынганын белгилейт. Баткен районунун Боз Адыр айылында таза суу тартуу иштери аяктады. Бул тууралуу райондук бийликтен билдиришти. Маалыматта таза суу долбоору Боз Адыр айылынын тургуну Эрнис Ираповдун демилгеси менен Ихсан Хайрия фонду тарабынан жалпы суммасы 20 миллион сомдон ашуун суммага каржыланып бүтүрүлгөнү, ошондой эле айыл өкмөттүн жана райондук бийликтен да колдоолор болгону жазылган. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.